Kırgızstan boyunca клинкер чыгаруучу заводтун açıldı, жана 40 завод жана ишканалар açıldı. Азыр Кыргызстан боюнча 60 социалдык объектини сиздин катышууңузда ачууга уруксаат берүүңүздү суранам. Агайын туугандар, экрандарга батпайт экен, улам 20-20 ачылып турат. Карап турсаңыздар болот. Бул жерде миңдеген адамдын эмгеги бар. Бул курулуштун жүрөгү десек болот. 2022 жылдын апрель айында Терек Таш жоопкерчилиги чектелген коому Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен Чуй облусунда цемент заводун куруу аракеттерин баштаган. Кыргызстандын бардык аймактарынан өлкө тарыхында биринчи жолу болуп жаткан бул ири курулуштун башталышына келип олтурушунун өзү эле биздин элибиздин биримдигинен, ынтымагынан кабар берет. Ошондуктан арканды алыс таштап, жалпы Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлойлу туугандар. Ошол эле жылдын 6 сентябрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жана Терек Таш жана фирма Зенит компанияларынын консорциумунун ортосунда инвестициялык макулдашууга кол коюлду. Никто не имеет права отступиться. Нет пути назад. Нет места для колебаний и страха. Вы те, кто держит в руках ключи к завтрашнему дню. И мы обязаны открыть двери к светлому и стабильному будущему. Мы архитекторы будущего нашей страны. И от того, как мы справимся с той или иной задачей, зависит, какими нас запомнят наши потомки. Инвестициялык макулдашуунун негизинде Терек Таш Чуй облусунун Кемин районунда клинкер чыгаруучу завод жана Ысык Ата районунда цемент чыгаруучу завод курууга милдеттенме алган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жалпы долбоордун инвестициялык каржылоо өлчөмү 160 миллион АКШ долларын түзөт. Анын 90 миллион доллары насыя болсо, калган 70 миллион доллары Терек Таштын өздүк каражаттары. Насыялар Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан, Темир Кыргыз International Bank жабык акционердик коомунан жана Кытай Эл Республикасынын Эксим банкынан алынды. Насыяларды алууга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети кепилдик берди. Инвестициялык макулдашууну ишке ашыруу максатында Терек Таш жана фирма Зенит тарабынан төмөндөгү иш-чаралар аткарылды. Кичи Кемин айыл аймагынын Жаңы жол айылынан Карагайлы булак Акташ карьерини узундугу 24 километр технологиялык жол салуу. Бул жумуштар 2022 жылдын 7 июлунда башталып, негизги иштери 2024 жылдын 31 июлунда аяктады. Жер иштеринин жалпы көлөмү 3 миллион куб метрди түздү. Кемин районундагы клинкер чыгаруучу завод куруу. Жумуштар 2023 жылы июль айында башталып, 8 августта аяктады. Заводду курууга 31 000 куб метр ар түрдүү маркадагы жогорку сапаттагы бетон, 4300 тонна арматура колдонулду. Заводдун ичине 4600 тонна темир конструкциялары жана 6500 тонна технологиялык жабдыктар орнотулду. Заводдун кубаттуулугу
жылына 1,2 миллион тонна клинкер чыгарууга жетет. Заводду электр менен камсыздоо максатында Электросила компаниясы тарабынан 110 киловольт көмөк чордон курулду. Ысыката районунда цемент чыгаруучу завод куруу. Бул жумуштар 2023 жылдын апрель айында башталып, 2024 жылдын 15 августунда аяктады. Заводду курууга даярдык көрүү максатында жер астына тереңдиги 35 метр жана жалпы узундугу 26 километр болгон 744 бетон казыктары коюлду. Ал үчүн 16 000 куб метр бетон, 1033 тонна арматура колдонулду. Заводду курууга 20 000 куб метр ар түрдүү маркадагы жогорку сапаттагы бетон, 2900 тонна арматура колдонулду. Заводдун ичине 1026 тонна темир конструкциялары жана 2036 тонна технологиялык жабдыктар орнотулду. Заводдун кубаттуулугу жылына 1,7 миллион тонна цемент өндүрүүгө жетет. Заводду электр менен камсыздоо максатында Электросила компаниясы тарабынан 35 киловольт көмөк чордон жана 35 киловольт аба чубалгысы курулду. 2023 жылы Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу узундугу 13 километр болгон жаңы жол булак жылтыр унаа жолу Терек-Таш ЖЧКсына тейлөөгө жана ыкчам башкарууга берилген. 2024 жылы июнь айынан баштап капиталдык оңдоп түзөө иштери аткарылып жатат. 2024 жылдын январында электр станциялары тарабынан фирма Зенит Бишкек шаарынын ТЭЦтен чыккан көмүргүлү сатып алуу келишимдин негизинде өткөзүлүп берилди. Ошону менен бирге фирма Зенит гүл полигонун тейлөө жана тазалоо милдеттенмесин алган. 60 жылдан ашык убакыттан бери топтолгон гүлдүн жалпы салмагы 5,5 миллион тоннадан ашык жана 174 гектар жерди ээлейт. Бул гүлдү Терек-Таш заводу цемент өндүрүүдө жылына 300 000 тоннадан ашык колдонот. Жогоруда аталган иш-аракеттерди аткарууну камсыз кылуу максатында консорциум тарабынан 200дөн ашык атайын жана метан газы менен жүрүүчү оор жүк ташуучу унаалар сатылып алынды. Заводдорду курууда жана жол салууда 1000ден ашуун жумушчулар иштеди. Алардын басымдуу бөлүгү жергиликтүү тургундар болду. Клинкер жана цемент чыгарууда колдонуучу кең жана заттардын 98% биздин өлкөбүздө казылып алынат. Алар акташ, топурак, гипс, көмүр, гүл. Калган 2% түзгөн темир концентраты Казакстандан алынат. Бара-бара бул бөлүгү да Кыргызстандан казылып алынат. Заводдор эң заманбап технология менен курулган. Экологиялык талаптарды эске алып, кубаттуулугу жогору чыпкалар колдонулат. Андан тышкары, азыркы күндүн талабына жооп катары клинкер чыгаруучу завод ысык абаны кайрадан иштетип электр энергиясын чыгаруучу жылуулук электр станциясы менен жабдылды. Кубаттуулугу 6 мегаватт. Бул завод керектөөчү электр энергиянын 60% түзөт. Бул эң алдыңкы технология КМШ аймагында биринчи жолу Кыргызстанда колдонулуп атат. Бул долбоор мамлекетибизге жана элибизге кандай пайдаларды алып келет? 800 жаңы жумушчу орундар түзүлөт. ТЭЦтин гүлү иштетилет. ТЭЦтин гүлүнөн 170 гектар жер тазаланат. Ата мекендик цемент өндүрүүсү күч алат. Демек, импорт маселеси кескин түрдө азаят. 1 миллиард сомго чейин жаңы салыктар жана социалдык төлөмдөргө мамлекеттик жана жергиликтүү казыналар толо баштайт. Терек-Таш, Чуй цемент. Келечекке биз менен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, кадырлуу кыргызстандыктар жана коноктор. Өлкөдө жетекчисинин жарлыгына ылайык 100 жылдыкка карата министрлер кабинетинин алдына амбициялуу чоң милдеттер коюлган. Өнөр жайда 100 жаңы ишкананы ишке киргизүү,
энергетика, ирригация, жол, көпүрө, аэропорт сыяктуу реалдуу секторда 100 объекти куруу, социалдык тармакта 100 курулушту бүткөрүү. Ачыла турган ушул ишканалар, социалдык объектилер жана өлкөнүн жалпы социалдык экономикасынын өнүгүүсү жөнүндө отчет берип кетүүгө уруксат этиңиздер. Булардын ичинен 30 августка чейин 50дөн ашык ири объект ишке берилди. Урматтуу президенттин, урматтуу Жогорку Кеңештин төрагасынын жана министрлер кабинетинин жетекчилигинин катышуусу менен 28 ири объект ачылды. Бүгүн Теректаш заводунун ачылышынын алдында дагы 100 объект салтанаттуу түрдө ачылат. Жылдын аягына чейин буга кошумча дагы 150 объект даяр болот. Кадырлуу калайык калк, эгемендүүлүктүн 33 жылдыгынын майрамдап жатабыз. Анын ичинен акыркы 3 жыл 30 жылга татыган жылдар болду. Мен учурдагы тарыхый абалды дал ушундай деп аныктайт элем. Анткени президенттин жана анын профессионалдар командасынын ишинде эч кандай курулай айтылган сөздөр жок. Сыймыктана турган салмактуу иштер бар жана алар армын. Биринчи кезекте ааламда болуп жаткан дүйнөдөгү турбуленттүүлүккө карабастан Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүгө карай жылдырган темп берилди. Мындан ары дагы Илбирстин секиригиндей темп менен алга бара беребиз. Сөзүмдө эч кандай апология жок. Анткени бардык мурункулардын кетирген каталарына карабастан алардын ойлору таза болгонуна ишенебиз. Дал мына ушундай мамиле гана тарыхый жактан да маанилүү жана кең келечектүү. Ал мамлекетте улуттук ынтымактын жана бекем биримдиктин пайдабалын түптөйт. Ал эми булар өлкөнүн прогрессивдүү өнүгүшүнүн бузулбас кепилдиги. Дал ушундай асыл ойлор өзүнөн мурунку бардык президенттерди бир сторго чогултуп жатканда биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевдун жүрөгүнүн түпкөрүндө болгон. Манас эпосунда баяндалгандай эң мыкты жетекчилер айкөлдүк сапаты менен артык болушкан. Манастын жанында Акылман Бакай карысы, Кошой Балбан агасы, Алмамбет, Чубак, Сыргак, Серектей баатырлары, ички жана тышкы душмандардан коргогон Акаяр сыяктуу чоролору болгон. Бирок баарынан мурда Манастын айкөлдүгү элдин чоролорун ширелтип, элди, чоролорду ширелтип, бир туунун астында бириктиргендиги өтө жогору бааланган. Садыр Нуркожоевчу ушундай айкөлдүк сапат бар экенин анын кадр саясатынан көрүп жатасыздар. Команданы элпек, кошоматчы, тууган, жердеш деген сапаттар боюнча тандабастан өз позициясы бар, дымагы күчтүү, компетенттүү кесипкөй адистерден токтоду. Коррупцияга, уюшкан кылмыштуу топторго карата толеранттык сезимдерден арылып, бийлик чындык, адилеттүүлүк үчүн башын канжыгага байлап, аеосуз күрөштү жүргүзүп жатат. Экономикадагы модернизация менен катар коомубузда руханий жаңылуулар дагы болуп жатат. 3 жылда Кыргызстан өнүгүүнүн чыңалуусунда жашап, доордун ыргагы менен тең кетүүдө. 2 жыл мурун президенттин ой пикири таза болгон үчүн Кумтөр Кыргыз элине кайтарылды. Кумтөр бул ачылган жаңы дүйнөнүн алдындагы ишенчи эктен кеткен ката. Бирок ал коррупциянын рак оорусуна айланып, жашообуздун бардык тармактарына метастазын берген. Дал ушул опухолду тазалоо менен Кыргызстандын жашоосунда жаңы этап башталды. Экономикалык өнүгүүлөргө импульс берилди. Натыйжада макроэкономиялык көрсөткүчтө өлкөнүн ички дың продукциясы акыркы 3 жылда орто эсеп менен 7% өсүп атат. Ал эми быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен темпи 8,7%га жетти. Кумтөрдү кошпогондо 10,6%га өсүшкө чыктык. Номиналдык жактан ички дың продукциянын көлөмү 2023 жылы 1,2 триллион сомдон ашса, быйыл 1,5 триллионго жетет деп турабыз. 7 миллион элибиздин жан башына ички дың продукцияны бөлгөндө $2,000 ашты. Урматтуу замандаштар, 2020 жылы 248 миллиард сом консолидацияланган бюджеттти өткөрүп алсак, быйыл 670 миллиард сомдон ашат деп болжолдоп жатабыз. 2020 жылдагы 248 миллиард сомдон ашкан кошумча ресурстардын суммасы 3 жылда 1 триллион сомдон ашты. Ага чейинки 10 жылдык аралыкта 2010дон 2020га чейин 991 миллиард сом
кошумча ресурс чогултулган. Биз 2,5 эсе катуу ылдамдык менен баратабыз. Быйылкы 1,5 жылдыкта салык төлөмдөрү 135%, бажы жыйымдары 122%га өсүү темпи менен баратат. 1 триллиондон ашык каражат экономикага салынып, эмгек, акы, пенсия, жөлөк пулдарды көбөйтүүгө, курал-жарак, учак техникаларды сатып алууга, мамлекет тарабынан каржылануучу капиталдык салымдарды жол, оорукана, мектеп, ала башка жана башка курулуштарга кетүүдө, финансылык активтерди топтоого, же ишканаларды капиталдаштырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Натыйжада 2020-жылдан 2023-жылга чейинки аралыкта мамлекеттин жалпы активтери 472 миллиард сомдон 825 миллиард сомго чейин жетип, же 1,7 эсеге өстү. Ошол эле учурда мамлекеттик бюджеттин таза активтери же аласа береси айырмасынын көлөмү 34 миллиардтан 228 миллиард сомго чейин чыкты, же 6,8 эсеге өстү. Айтылган убадалар жыл айланбай аткарылып жатат. 2022-жылы Бишкек шаарында эле 15 мектеп салабыз дедик элек, салдык. Баткен областында 2 жылда 1 эмес 2 жолу калыбына келтирдик. Жапжаңа айылдарды түптөдүк. 2023-жыл гана бүт аймактар боюнча 1,587,000 квадрат метрлик курулуштар ишке киргизилди. Мунун драйвери государственный ипотечный компания болду, президентибиздин жеке өзүнүн көзөмөлүндө. Советтер Союзунун убагында 1990-жылы 1,560,000 квадраттык метр курулган экен, дүрүлдөп турган кезинде. 2023-жылы 210 социалдык объект курулду. Анын ичинде 105 мектеп ишке берилди. Советтер Союзунун убагында эң көп курулган мектептердин саны 1985-жылы болгон экен, 50 мектеп куруп турбуз. Элибиздин мамлекетке, президентке күч түзүмдөрүнө болгон ишеним артты. Эл аралык институттар белгилегендей, элибиздин 82% колдоо көрсөтүп турат. Бүгүн 100 жылдыктын алкагында өлкөдө 60 социалдык объект ишке киргизилет. Алар 25 мектеп, 13 бала бакча, 2 спорт комплекс, 10 турак жай имараттары. Ошондой эле элибиз суранган, көптөн бери күткөн 40 ири ишкана жана заводдор ачылат. Бүгүн 2024-жылдын 30 августу тарыхый күн болот. 100 объект bir күндө 1 саатта президенттин жана сиздердин катышууңуздарда ачылат. Элибизге дөөлөт келди. Урматтуу замандаштар, ачылып жаткан ар бир объектини сыймактануу менен атап кетким келип турат. Жалал Абад областында 20 объект ачылат. Мунун ичинде 4 өнөр жай, 16 социалдык объект. Сузак районунда Орис мунай заводу ачылат. Жекеле мунай чыгарбастан жылына 15.000 тоннага чейин битум чыгарат. Инвестициянын көлөмү 255 миллион сом. Чаткал районунда Эки Бакыр терек сайда жаңы модернизацияланган алтын ылгоочу фабрика ачылат. Инвестициянын көлөмү 350 миллион доллар. Улуттук электр тармактар ишканасынын Сузак электр энергиясынын сатуу ишканасы ачылат. Область боюнча 7 мектеп ачылууга даяр. Аксы районундагы Мундуз, Нокен районундагы Ынтымак жана номер 39 Кокондук мектеби, Тогуз-Сороо районундагы Бейше Рүстөмбеков, Каракөл шаарындагы Шопоков, Жалал Абад шаарында номер 25 жана Фуркат атындагы орто мектептер ачылат. Ошондой эле 6 бала бакча ачылууга даяр. Базар Коргон районундагы Кеңеш, Нокен районунан Маасы, Сузак районунан Каралма, Карадария, Калмак Кырчын, Бостон жана Жаңы Ачы айылындардагы бала бакчалар ачылат. Жергетал жана Кызыл Көл айыл аймактарында мектептердин спорт залдары дагы даяр болду. Жалал Абад областындагы өлкөлүк масштабтагы улуттук проект Камбар Ата биргесинин биринчи этабындагы жумуштар график боюнча аткарылып жатат. ГЭСтин негизги курулушун баштоо үчүн президенттин тапшырмасы менен Кыргыз соода логистикалык борбору, Нарын шаарындагы темир бетон заводу, Миңбулак айылындагы Үз Нур кийим тигүүчү жана мык сетка мак чыгаруучу цехтер ачылат. Ошондой эле 3 мектеп Жолдубай Кайыпов атындагы Аккудук айылындагы, Жумгал районунун Табылгыты айылындагы Орозалиев атындагы орто мектептер ачылат. Ошондой эле Жумгал районунун Түгөл Сай айылындагы Качке Баатыр атындагы спорт комплекс жана Атбашыдагы моделдик инновациялык китепканалар ачылат. Чүй облусу боюнча 21 объект. Анын ичинде 8 завод бар. Карабалтада Өкө, 5 жылдан бери токтоп турган Жунда заводу ишке берилди. 110 миллион юан сарпталып,
эски завод иштей баштады. Жакынкы арада 450 миллион доллар сарптала турган жаңы завод курулат. К5 экологиялык таза мунайлар чыга баштайт. Анын 168 миллиону бөлүнүп чыгып, бүгүн буюрса президентибиздин катышуучу менен курулуш иштерин баштайбыз. Кемин районунда дагы экөө ушул Теректаш клинкер заводу жана Мироновская алтын кен ачылат. Кант ТШП газобетон заводу, Сакулук районундагы Демагра минералдык жер семирткич өндүрүүчү алтын чендик куймалары Кара-Балта заводунда ачылат. Ысык Ата районунун Узункыр цемент жана Арашан айылындагы сэндвич панелдерди чыгаруучу заводдор ачылат. Ошондой эле Аламидин районунда Датка Кейджи жана Васильевка айылындагы текстиль фабрикалары дагы ачылууга даяр. Чүй районунун Кошой айылындагы жана Аламидин районундагы биримдик мектептери, Чүй айылындагы жана Новониколаевкадагы спорт комплекстери ачылат. Облус боюнча 6 медициналык мекеме ачылууга даяр. Аламидиндөгү биримдик, Виноградныйдагы ФАП, Памфилов айылындагы оорукана жана пункт, Жайыл районундагы Орто Суу айылындагы ФАП жана поликлиникалар ачылат. Талас облусу боюнча 3 объект, Чоң Алыш айыл аймагындагы темир бетон заводу, Мин Булак жана Көксай айылындарындагы мектеп менен бала бакча ачылат. Ал эми Ысык Көл облусунда 11 объект даяр. Анын ичинде 4 өнөр жай, 7 социалдык объект. Каракол шаарында 3 завод, Ак Булак плюс заводу, асфальт завод жана таштандыларды сорттоочу завод ишке кирет. Ысык Көл районунан Сарыкамыш айылындагы агро куш канаттуулардын этин кайры иштечү эң ири Кыргызстандагы фабрика ачылат. Ошондой эле 3 мектеп, 4 бала бакча даяр. Новоконстантиновка, Жалгыз Өрүк, Григорьевка айылдарындагы мектептер, Кеңсүү, Михайловка, Байзак, Ичке Жергес айылдарындагы бала бакчалар стартка даяр. Бүгүн Көлдө Мамедалиев атындагы маданият үйүн дагы ачабыз. Ош областында 22 объект ачылган жатат. 7 өнөр жай, 15 социалдык объект. Өзгөн районунун Жаман-Адыр массивиндеги ирригациялык тармактар ачылат. Бул объект түздөн-түз урматтуу президентибиздин фондунан бөлүнгөн 100 миллион сомго реабилитацияланды. Чоңола районундагы Шибе Жекенди каналы ачылат. Папан айыл аймагындагы Загара 2 көмүргени, Нокот районунан Көкжар айыл аймагындагы асфальт завод курулду. Мада айыл аймагында премагат курулуш материалдарын өндүрүүчү Исанов айылындагы муниципалдык тигүү цехтери, Гулистан айыл аймагындагы Чакан ГЭС дагы бүгүн бүтүп ачылуу аз эми күтүп отурушат. Булар менен бирге 4 мектеп, 1 бала бакча даяр болду. Ала районунан Кумшоро, Кара Суу районунан Башбулак, Өзгөн районунан Чымбай жана Ноокат районунан Каракай айылдарындагы орто мектептер, Өзгөр районунун Кыймыл айылындагы бала бакча ачылат. Урматтуу мекендештер, бүгүн Чоң Алай районунун Кашка Суу айылында Афганистандын Кичи жана Чоң Памирден келген этностук кыргыз бир туугандарыбызга 1-10 үйдүн ачкычтары тапшырылат. Кара Суунун Барак айылындагы тургундарын да быйыл сөзсүз үй менен камсыз кылабыз. Бишкек шаарында 4 объект, Шумкар, оор, уна техника чыгара турган завод. Жакында эле жеңил машинелер чыгара турган Тулпар заводун ачтык элек, азыр болсо Шумкар, оор техника чыгара турган заводду ачып жатабыз. Жана Snacks Foods нан заводдору, ошондой эле номер 69 жана Новопавловкада мектептердин кошумча корпустары дагы ачылат. Ош шаарында 2 объект ачылат. Дозмарка тигүү фабрикасы жана Алайкуу Органикс базасында түзүлгөн логистикалык борбор. Ошентип баары 100. Жалпысынан бул ишканалар бизге 19 миңге жакын жумушчу орун менен камсыз кылат. Инвестициянын көлөмү 2 миллиард долларды түздү. Кадырлуу калай калк, бул ийгиликтер элибиздин эмгегинин үзүрү. Бул ийгиликтер жаңыланган күчтүү мамлекеттин башкаруунун натыйжасы. Бул өлкөбүздүн өнүгүүсүндөгү жаңы доордун белгиси. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул сиздин жеңиш, бул биздин жеңиш, бул жаркы кадырман элибиздин жеңиши. Дагы бир жолу жеңиштүү, жемиштүү, эгемендүү мамлекеттик майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бүгүн ушул салтанатка арналган 100 объекттин ачылышы старт берүүгө толук даяр болгондугун билдиремин. Ачуунун алдында сизге сөз берүүнү улуксаат сурайм. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке берилет.
Ардактуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары, биз быйыл Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 33 жылдыгы менен кошо азыркы Кыргызстан баш аталган Кара Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгындагы салтанаттуу белгилеп жатабыз. Биз үчүн эгемендик абдан маанилүү, абдан кымбат улуу күн. Анткени бабаларыбыз дал ушул эгемендик үчүн кашык каны калганча салгылашып, ата мекен, эл, жер жана урпактардын келечеги үчүн жан кыйышкан. Ал эми Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков жана башка мамлекеттүүлүктү түптөгөн аталарыбыз ары татаал, ары курч саясий күрөштөргө өз өмүрлөрүн тобокелге салып жүрүп, Кара Кыргыз автономдуу облусун түзүшкөн. Деги эле биздин ата бабаларыбыз кылымдар бою турмуштун түрдүү сыноолоруна туруштук берип, алысты көрө билген, эрктүү, чечкиндүү, беттегенинен кайтпаган мыкты сапаттары менен кыйын кырдаалдардан чыгып, улуу дөөлөттөрдү курууга жетишкен. Азыр биз жаш мамлекетпиз деген менен карт тарыхтын барактарына сара эсеп салсак, кыргыздар ондогон кылымдар мурун эле цивилизациялуу эл катары таанылган. Демек, биздин ата бабаларыбыз байыртадан эле каада салт, нарк насил сыяктуу элдик кодекстер менен жашаган, көрөңгөлүү улуу журт болгон. Дилинде айкөлдүк сапат уюган, кең пейил, аруулукка, улуулукка баа берген, айлана чөйрөгө, табиятка аяр мамиле кылган бабаларыбыз бизге бүгүнкү кереметтүү Кыргызстанды мурас кылып калтырып кетишкен экен. Биз аталардын аманатын ыйык сактайбыз жана жаратылышы кооз, кем байлыктарга мол өлкөбүздү өнүктүрүп өстүрүп, урпактарга татыктуу калтырып кетүүнү башкы милдетибиз деп билебиз. Мына ошондуктан өлкөбүздүн жана кийинки муундун келечеги үчүн Кыргызстандын экономикасынын тез өсүшүн камсыз кылышыбыз керек. Урматтуу замандаштар, бул максаттарды, аруу тилектерди жүзөгө ашыруу үчүн бюджетибизди арттырууга, экономикалык шарттарды түзүүгө болгон иш аракетибиз оңунан чыгып, бир катар олуттуу тармактар боюнча иштерди ийгиликтүү баштаганбыз. Салык мыйзамдарын жеңилдетип, ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түздүк. Бул аракеттерибиздин акыбети кайтып, чет өлкөлүк түз инвестициялардын агымын камсыз кылды. Көптөгөн жылдар бою ар кандай себептер менен ишке ашпай келген Камбарата бир кеси жана деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү болгон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашырууга белсендик. Буюрса, аталган инфратүзүмдүк долбоорлор өлкөнүн өнүгүшүнө кубаттуу түрткү берет. Ошону менен катар, биз гидропотенциалга ээ болуп турганда электр энергиясын импорттоону кескин түрдө кыскартуубуз кажет. Жараткан берген сууну туура пайдаланып, электр кубатын өндүрүүнү жогорулатып, элибизди өзүбүздүн энергия менен камсыз кылууга милдеттүүбүз. Кудай буюрса, кийинки жылдары экспорттук тизмеге электр энергиясын экспорттоо дагы кошулат деген аруу тилегибиз бар. Мына ушундай жетишкендиктер менен биз экономикабыздын өнүгүүсүн далилдеп келебиз. Азыр биздин экономикалык абалыбыз кыйла жакшырып калды десек болот. Буга Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырзанын берген баасы дагы күбө десек болот. Кыргызстандын экономикалык өсүшү туруктуу өнүгүүнү көрсөтүүдө, ички дүң продукциянын орточо өсүү темпи акыркы 3 жылда 7%дан кем болгон жок. Ал эми 2024 жылдын январь айынан июль айына чейинки мезгилде экономиканын өсүү темпи 8,7%га чейин чыгып, 677 миллиард сомду түздү. Өлкөнүн бюджети олуттуу өсүштү көрсөтүп, акыркы 3 жылда 2 эсеге көбөйдү. 2020 жылы өлкөнүн консолидацияланган бюджети 247,7 миллиард сом болчу, 2023 жылы бюджеттин ресурстары 577,2 миллиард сомго жетти. 2024 жылдын соңуна чейин 650 миллиард сомдун чегинен өтөрүнө ишенебиз деп турабыз. Ошону менен бирге өлкөбүздүн туруктуу өнүгүүсүн узак мөөнөттө сакташ үчүн биз 2030 жылга ички дүң продукциябыздын көлөмүн 30 миллиард АКШ долларына жеткиребиз деген дымактуу максат коюп жатабыз. Урматтуу мекендештер,
бүгүнкү күндө дүйнө өзүнүн тарыхый өнүгүүсүнүн татаал этабын баштан кечирүүдө. Биз мындай глобалдуу өзгөрүүлөр болуп жаткан маалда боло туруучу көйгөйлөрдү аныктап, тиешелүү чараларды, ыкчам чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү болушубуз керек. Өнүккөн экономика мамлекеттүүлүктүн жана эгемендүүлүктүн кепилдиги болоорун эсибизге бекем түйүп, бардык дитибизди ушул тармакка бурушубуз абзел. Мындан улам өткөн жылдын соңунда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө жарлыкка кол коюп, аткаруу бийлик органдарына тиешелүү тапшырмаларды берген элем. Мына ошол тапшырманын негизинде азыркы Кыргызстан баш аталган Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгынын урматына реалдуу сектордун жана социалдык тармактын бир катар объектилерин ачканы турабыз. Ушул тапта мына биз Кемин районундагы Теректаш цемент чыгаруучу заводдун ачылышында турабыз. Бул заводдун ачылышы менен катар эле Кадамжайда Исфайрам 1, Ноокатта Курак тектир чакан кестери, Атбашыда Карабулак соода логистикалык аймагы, эт комбинаты, Нарында Миңбулак курулуш материалдар ишканасы, Жайылда Жунда мунай заводу, Карабалтада алтын куймаларын чыгаруучу заводу, Сузакта мунайды кайра иштетүүчү завод, Чаткалда алтын иргөөчү фабриканын жана башка ушуга окшогон бир катар өндүрүш ишканалардын бир учурда ачылышына күбө болобуз. Ошондой эле жаңы мектептерге кошумча имараттарды, бала бакчаларды, спорт залдарды расмий ачып, келечек ээлери болгон балдарыбызды кубандырганы турабыз. Ардактуу кыргызстандыктар, бүгүн биз жөн гана жаңы завод фабрикаларды ачпастан өлкөбүздүн өнөр жайында көз карандысыздыкты камсыз кылган жаңы доордун башталышын да ачып жатабыз. Бул ишканалар жаңы жумуш орундарын түзүп, экономиканын өсүшүнө, элдин жашоо сапатынын жакшырышына жана өлкөнүн технологиялык деңгээлинин көтөрүлүшүнө зор салым кошот. Жаңы ачылган ишканалар прогресстин символу болуп, келечекте өлкөбүздүн өнүгүүсүнө ал эми жаңы ачылган мектеп, бала бакчалар билим сапатын арттырууга жол чабат деп ишенем. Учурдан пайдаланып, өлкөнү өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун ишке ашуусуна салым кошкон бардык тараптарга ыраазычылык билдире кетейин. Бүгүнкү биз ачып жаткан 100 объектини ар бир жарандын жашоосун өзгөртүүгө жана экономикалык жылышка негиз болоруна толук ишенемин. Бир эле мисал, Теректаш цемент заводу жана курулуш материалдарын өндүрүүчү ишканалар элибизди өз убагында турак жай менен камсыз кылууга бекем негиз болуп берет. Курулуш секторундагы мындай кескин, жандануу инвестицияларды тартуу үчүн позитивдүү сигнал болуп калат. Ал эми айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалар өлкөбүздүн тамак аш коопсуздугун бекемдөөдөн сырткары экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле ачылып жаткан электр кубатын өндүрүү объектилери болсо, өлкөбүздүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылууга багыт аларын баарыбыз жакшы билебиз. Бүгүн биз реалдуу сектордогу объектилер менен эле чектелбестен, жаштардын руханий жана моралдык өсүшүнө багытталган жайларды да ачып жатабыз. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата 100 объектини куруунун алкагында бир катар жаңы өнөр жай ишканаларынын социалдык объектилеринин ачылышы биз үчүн тарыхый жактан өтө маанилүү учур. Баарыңыздарды бүгүнкү жагымдуу саамалыктар коштолгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун 100 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Эртеңки эгемендик майрамыңыздар менен, урматтуу кыргызстандыктар. Рахмат.